Бишкекте ушул жылдын 6-ноябрында Түрк мамлекеттер уюмунун кезектеги 11-чи саммит өтөт. Жыйын түрк дүйнөсүнүн күчтөнүшү, экономикалык интеграция, туруктуу өнүгүү, санариптик келечек жана бардыгы үчүн коопсуздук темасынын алкагында өтөт. Талдоочулар учурда ар ким өзүнө өнөктөш жакын, пикирлери дал келген мамлекеттерди издеп жатса, түрк мамлекеттеринин эзелтеден маданияты, табияты, дили, ой жүгүртүүсү, философиясы бир болгон табигый ортоктук бириктирерин айтышат. Андыктан түрк бирлигинин кабыл алган чечими иштиктүү игиликтерди багындырары дүйнөгө маалым. Кыргызстан буга чоң салым кошот деп ойлойм. Анткени дайыма кыргыз эли өзү, кыргыз элинин өзүнүн философиясы ушу эч кимди жат деп эсептебөө, баарын жакын деп эсептөө, араздашкандарды жараштыруу, бири-бирине адамдарды жакындаштыруу маселесине келгенде кыргыз элинин өтөгөн кызматы абдан чоң да дүйнөдө. Ошондуктан мына ошол багытта иштеп, ошол багытта түрк мамлекеттерине да таасир эте турган чоң саясатты жүргүзүп, Кыргызстан түрк бирлигине, түрк дүйнөсүнүн бүтүндүгүнө чоң салым кошот деген ойдомун. Саммиттин күн тартибинде жыйынга катышкан өлкөлөрдүн лидерлери көп тараптуу кызматташтыкты мындан ары өркүндөтүүнү талкуулашып, актуалдуу маселелер боюнча чечимдерди кабыл алышат. Экономист Төлөн Абдыров түрк мамлекеттери уюмуна кирген өлкөлөрдү соода-экономикалык, инвестициялык байланыштарда бириктирип, бул акыркы 2-3 жылда активдүү боло баштаганын айтат. Айрыкча Кыргызстан бирликтеги мамлекеттерге айыл чарба продукцияларын экспортко чыгарганын белгиледи. Өткөн жылы уюмга кирген өлкөлөр ортосундагы товар айлантуу 27% өсүп, жалпы суммасы $42 миллиард түзгөн. Акыркы ошол кездерде негизи эле ошол дүң продукциябыз ушул өлкөлөрдүн $1 триллион 900 миллиард көлөмүн түзүп, мындай ичибизде дагы мындай бир жакшы бир соода жүрүп аткандарды көрүп атабыз. Анан азыркы учурда мына келгенде бир топ жанакындай маанилүү бир документтер каралат. Экономика жагына деп айтып кетсек, мына эми бул мамлекетте биздин Кыргызстаныбыз баягы иштеп атканы, бул да биз үчүн аябай жакшы. Анткени бул уюмда жанакындай Азербайжан мамлекети бар, Турция мамлекети бар. Анан алардан да үлгү алып, алар менен жана байланыш түзгөнүбүз дагы бул аябай жакшы болуп атат. Ушу тапта борбордо даражалуу конокторду тосуп алуу, саммитти өткөрүү алдындагы даярдык кызуу жүрүүдө. Өлкөгө 5-ноябрда Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган, Венгриянын премьер-министри Виктор Орбандын сапарлары күтүлүүдө. Буга байланыштуу 5 жана 6 ноябрда Бишкек жана Чүй облусундагы айрым көчөлөрүнө чектөөлөр киргизилип, иш-чаралар өткөрүү учурунда коомдук тартипти сактоого жана коомдук коопсуздукту камсыз кылууга 4000ден ашуун милиция кызматкерлери тартылат. Манас эл аралык аэропорт жолу Бишкек шаарына чейин, Фучка көчөсү Бишкек шаарынан чегинен тартып, Чүй Кең көчөсүнө чейин, Чүй Кең көчөсү Фучик көчөсүнөн тартып, чыгышты карай Манас проспектисине чейин, Манас жана Айтматов көчөлөрүнө түштүк карай Аларча мамлекеттик резиденциясына чейин бөлүгүнө, Аларча мамлекеттик резиденциядан тартып Атабейит мемориалдык комплексине чейин. Урматтуу жарандар жана биздин ушу шаарыбыздын борбор коноктору, жалпы силерден суранып кетебиз. Ушул убакыттарда убактылуу чектөө киргизет автоунааларды, ушу жолдорду жаап турганга. Бардык ошол чектөө кандайдыр иш-чаралар жүргүзүлгөн учурларда биз ушул шаар тургундарыбызга, ушул Кыргызстан жарандарыбызга кайрылып кетет элем. Бул абдан чоң, абдан маанилүү иш-чара болуусу күтүлүүдө. Ошону абдан жогорку деңгээлде коопсуздукту камсыздоо менен өткөрүү үчүн ошол ички иштер органдарынын, ички аскерлеринин, кызматкерлеринин кызмат өтөөсүндө ошол суроо талаптарын туура кабыл алып, кынтыксыз аткарып берүүңүздөрдү суранып кетет элем. Аталган жолдордон оор жүк ташыган автоунааларды айдабоого, жолдун жээгине унааларды токтотпоого чакырышты. Бул күндөрү жогорку окуу жайлар, мамлекеттик мекемелер аралыктан иштөөгө өтүп, калаадагы базарлар убактылуу ишин токтотушат. Ал эми бул саммиттин жыйынтыгы боюнча 2025 жылы Түрк мамлекеттер уюмуна төрагалык кылуу Кыргызстанга өтөт. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.